Musa пайғамбар Бани Исраилді түні алып шыққанда 600 мыңдай, Фирауындар 1.600.000 мыңдай емес беле. Жолдан келатып, бір жолдан адаш шыққан екен да. Жолдан адашқанда, анан жол сұрағанда, риваятта келеді екен, ошол жерде Бани Исраилдер айтқан екен, бұл жерде Юсуп пайғамбардың сөгі бар. Бұны алып кетмейінше болбойт, себеп дегенде одалашқан. Ошол Египеттен, Мисирден Шам мамлекетке кетіп отқан шу жолды екен да. Бұны алып кетішіміз керек деп, ушыға өзі риваят мында екен. Абу Муса Аш'ари радиаллаху анху риваят бар. Бани Исраил өзіменен бірге Юсуп пайғамбардың денесін көтеріп алып баратқанда, ушыл риваятта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі бір араби чөлде жашаған бір кішіге келіп, анал сыйлап, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен да, сәл хажатак, қажетіңі сұра, не қылып берейін десе, алем баяғы тоғда жашаған кіші да, айылда жашаған. Айтқан екен, бір төө берсеңіз, төөні менейін. Анан кейін бір ечки берсеңіз, мен үй біреманы сағасын депші. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып, ай, сен Бани Исраилден бір кемпіріншелік дағы болған жоқсың депші. Анан көріп, ошончолық болбойсың деп. Ал кемпірім не болған екен десе, ошо Муса алейхиссаламға Бани Исраил айтқанда, бұл жерден Алла Тааланың тарабынан уада алынған, қачан Мисирден кете тұрған болсаңар Шам мамлекетке, анда Юсуп пайғамбардың денесін ала кеткіле деп уада болған екен да. Эми ошо Юсуп пайғамбардың денесі қайерге көмілген дегенде, елдерден сұраштырса, бір кемпір біледі екен да, аныча. Анан ал кемпірді тааптыр. Көрсетіп қой, қайерде деп Муса пайғамбар айтса, мені шартым бар дептір. Жөндөн эле мен аны көрсөтүп кое бербейм деді. Не десе, мен сиз менен чогуу бейиште бирге болгум келет дептир. Акуну маака фил жанна. Бейиште бирге болгум келет. Ушундай макул десең, ушу шартым аткарсаң, анан Юсуп пайгамбардын денесин көрсөтөйүн кайерде экенди. Макул деп Алла Тааланын тарабынан өкүм келиптир. Макулду бере берчи депчи. Анан барып көрсөтүптүр, бир деңиздин боюнда экен. Мына жерде казгыла дептир, сууну бул жака туруп. Ошол жерден анан Юсуп пайгамбардын денесин алып, булар ошо денесин алган замат күндүзгүдөй болуп жапжарык болуп калыптыр, түндөсү. Жолдон адашып кетишкен да. Анан барып анан баягы дарыяга чейин барышкан экен да. Демек ошо Юсуп пайгамбардын денесин да көтөрө кетишкен экен. Эми бул жердеги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тиги кыштактан келген кишиге айтат, сен ошол кемпирчилик да болуп атыңбы? Ал сураганда бир төөнү эчкини сураган жок. Не дейт? Бейиште бирге болгондо сурайт мына. Ошончолукта болуп атыңбы депчи. Кандай болбосун, булар кыскасы суудан наркы өтөт. Өзү Кулзум деген чоң деңиз, нар өткөндөн кийин Шам мамлекет. Алла Таала уада бергенди. Кандай деп уада берди? Мынаке биз Бани Исраилди куткарып, Бани Исраилди мурас кылып койду. Фираундун бая бардык Мисир мамлекетине дагы, ошол эле кезде эми Шам мамлекетин дагы Алла Таала Бани Исраилдин колуна бермекчи болду да. Себеп дегенде өзү Бани Исраилдин мекени Шам мамлекет болчу да. Бул Юсуп пайгамбардын доорунда Мисирге келип калган эле да, Мисирге келип калган. Ошон үчүн эми өздөрүнүн ошо жайын Амалика деген коом, Ад коомдун ошо кандай бир бутактар болот экен, алар басып алып Байтул Мукаддас ошолордун колунда болчу Шам мамлекет. Эми Алла субханаху ва таала буларга Мисирди дагы берип, Шамды дагы берейин деп, булар менен эми өзүңөрдүн мекениңерди колуңарга алгыла деп жихадты фарыз кылат буларга. Жихадты фарыз кылганда ушул жерде булардын Бани Исраилдин тоң моюндугу кылыктары чыгып, бул жерде анан Тих деген бир өрөөн бар. Ошол жерде Тих деген өрөөндө 40 жыл калып кетет да булар. Мына ушул окуяга азыр Кудайым буйрса айтып беребиз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва из қала Муса лиқаумихи я қауми уذкуру ниъматаллахи алейкум из жа'ала фикум анбия'a ва жа'алакум мулука ва атакум ма лам ю'ти ахадан минал аламин. Булар судан өттү. Эми Алла субхана ва таала канча деген жылдар Фираундун зулумдугунан андан коркуп, канча деген адамдарды өлтүрдү. Көзү менен көрсөттү, булардын бардыгын жок кылды. Алла жардамга келе турган болсо, Фираунга окшогон залымдарды, Фираунга окшогон андай
тоң моюндарды аскерлери менен кандай чөктүрүп жок кылганын кудурети менен көрсөттү. Эми буларга эми Муса пайгамбарга Алла субханаху ва тааля айтып атат, коомуңа айт, барып туруп мына эми жихад кылсын, өзүнүн ошол жериңерди, мекениңерди кайра алгыла, колуңарда берет. Алла Таала силердин акыңарга жазып берген, пайдаңарга жазып берген. Жеңиш силердики десе, булар ошол жерде ойлонгондо ушунун окуясын айтып атат. Биринчиден Муса алейхиссалам өзүнүн коомуна Алланын неаматтарын эскертти. Не деди? Ой коомум, силер Алла Тааланын силерге берген неаматтарын эстегиле. Анткени силерден пайгамбарларды чыгарды деди. Биринчи неамат руханий неамат, манави неамат. Бул Алла Таалан Бани Исраилден пайгамбарларды чыгарды. Муса алейхиссаламдан Иса пайгамбарга чейинки, Муса пайгамбардан Иса пайгамбарга чейинде 1000 пайгамбар келет дейт мына. Келиптир. 1000 пайгамбар бул деген кандай деген бул? Муса пайгамбардан Иса пайгамбарга чейинки имам хадис Ибн Аби Хатимдин риваятында Амаштан айтылат, мынакей Бани Исраилдин акыркы доорунда Муса пайгамбардан Иса пайгамбарга чейинки бир ошол доордо 1000 пайгамбар келди дейт да. Бул биринчиси. Экинчи неаматы ва фикум амбия. Бул биринчи ва жаалакум мулукан. Силерди бадыша кылып койду. Кылып койду. Силер мына ошол жерге бадыша Алар эч нерсеси жок эле, бардык бактарынын, булактарынын, сыйлуу турак жайларынын, жеринин бардык байлык бийликтерине Муса менен Бани Исраил болду да. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, силерге эч кимге берилбеген ааламда ушунчалык Алла Таалам даража берип койду мына. Демек бул өз учурунда Бани Исраил бүткүл дүйнөгө эң абзел болчу, артык эле ушул даража берилген эле. Атак бардык адамзатка салыштырганда Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү артык. Эми эмне деди? Я кауми, удхулул ардал муқаддаса аллати катабаллаху лакум ва ла тартадду ала адбарикум фатанқалибу хасирин. Коомум дейт Муса пайгамбар айтып атат. Силер ыйык жерге киргиле дейт. Бул ыйык жер Шам мамлекети. Ыйык жерге киргиле. Ал жерди аллати катабаллаху лакум, силердин пайдаңарга Алла Таала жазып койгон. Ал силер үчүн Алла Таала о согуш жихад боло электен мурда эле жеңиш силердики деп Алла айтып койду уадасын. Алла субханаху ва тааля уада берип атат. Анан эмне деп атат? Ва ла тартадду ала адбарикум. Силер аркаңарга кайтып кетпегиле Мисирге. Эмне болосуңар? Фатанқалибу хасирин, зыян тартуучуларга айланып каласыңар дейт. Зыян тартып каласыңар, кайтпагыла деп. Қалу, алар айтышты, я Муса, Муса, инна фиха қауман жаббарин. Бұл жерде Шам мамлекетінде қуаттуу, чоң адамдар бар екен, қауым бар екен берді. Біз алар менен, ва инна лан надхулаха хатта яхруджу минха. Біз эч качан ал Шам мамлекетке кирбейбиз ага. Алар чыкмайынча биз кирбейбиз. Фа яхруджу минха фа инна дахилун. Эгер алар чыгып кетсе, анда макул, анда киребиз деди. Булар. Qala rajulan min alladina yakhafuna an'ama Allahu alayhima udkhulu alayhimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Эки киши Алла Тааладан корккон. Ошолордун арасынан Алла Таала аларга исламдын, ыймандын, батырлыктын неаматын берген эки киши. Ошончо коомдон экөө чыкты да. Муса пайгамбар, Харун пайгамбар бул экөө. Андан башка да экөө чыкты. Ал эки киши раджулан миналладина яхафун деп айтып атканы, ал эки киши ким десе, бириси Юша алейхиссалам, болочок пайгамбар. Экинчиси Калиб ибни Юкна деп айтылат экен. Бул экөө. Мына ушул экөө Алла Таала аларга өзгөчө бир сыпаттарды берген эле. Булар дагы айтышты. Ай, Бани Исраил, эшигине чейин киргилечи, эшигине чейин эле. О тиякта согушпай эле, эшигине чейин эле жакындагыла. Не болосуңар? Фа ида дахалтумуху, эшикке эле кирсеңер, фа иннакум галибун, силер үстөмдө болосуңар. Ошого эле Алла Таала жеңишти вада кылып атат. Тиякка барбай эле деп. Ва аналлахи фатаваккалу ин кунтум муъминин. Аллага таваккал кылгыла, эгер силер муъмин болсоңор. Қалу, алар айтышты, я Муса, Муса деди, инна лан надхулаха абадан ма даму фиха.
Биз эч качан кирбейбиз деп айттык го сага. Качанга чейин алар боло турган болсо, аларга биз кирбейбиз алга. Бани Исраил айтып атат, барбайбыз деп. Фадхаб анта ва раббука фaqatila инна хаhuна qa'idun. Өзүң Роббуң экөөңөр бара бергиле дагы, согуша бергиле. Биз ушул жерде отура беребиз деди да. Мынакей Бани Исраилдин айтканы. Кала Рабби, ушунда анан кийин Муса пайгамбар Алла Таалага айтты: "О Роббум, инни ла амлику илля нафси ва ахи." Мен эч кимге ээ эмесмин. Өзүмө гана жана бир тууганыма Харунга гана ээмин. Фафрук эми байнана ва байнал кавмил фасикин. Бизди бөлүп койгон. Бизди бул бузуку коом менен биздин ортобузду бөлүп койгон деп мынандай Муса пайгамбар дуа кылып берди туугандар. Не болду? Кала фа иннаха мухарраматун алейхим 40 сана ятихуна фил ард фала та'са алал кавмил фасикин. Алла Таала айтты, эми буларга арам кылынды дейт 40 жыл. Алла Субханаху ва Таала. Демек, Мисир менен Шамдын ортосунда өрөөн бар. Тих деген өрөөн. Ошол өрөөндө булар 40 жылды Алла Таала жазасын берип, ушу калтырып кое турган болду. Ушу кылгандарына, нематтарга шүгүр кылбай, Алланын буйругуна аткарбай, пайгамбарга ээрчибей, сөзүнө кайыш айтып, ушундай жаман айткандыктан буларга жаза кандай? 40 жыл ушул жерде силерге каласыңар деп арам кылып койду. Ятихуна фил ард дегени булар тентип калышат да, тентирип. Баштары айланып, келесо болуп, булар саарлап басышат, Мисирге кайтачы. Чарчашат, жеткен жерде укташат, саарлап турса, кай жерден баштаса ошол жерде экен да кайра элечи. Ушинтип 40 жылдар болот, тентип калат. Ятихуна фил ард. Муса пайгамбарга айтат: "Өкүнбө, бул бузуку коомго сен өкүнбө" деп. Мынакей Кур'ани Каримде бул аят. Эми негизги мекени Бани Исраилдики Шам болчу. Ошол жака алып чыгып келаткан Муса пайгамбар. Бул окуянын сүрөтүн Ибн Аббас радиаллаху анхума жана Икрама радиаллаху анху булар айтышат, мындай болгон экен. Ошол убакта Шам мамлекети менен Байтул Макаддас Амалика деген коомдун колунда болчу экен. Ошолор бийлеп турган экен, Амалика деген коом. Алар Ад коомдун бир бутак болгондуктан өтө эле чоң болгон экен, күчтүү болгон экен, жөн эле дөө болгон, Жаббарин деп Алла Куранда айтып атканы, алар ушундай бир чоң күчтүү дөөлөр болгон экен да. Ошолор менен жихад кылганга, Байтул Мукаддасты жеңгенге өкүм берди. Муса алейхиссалам өзүнүн коомуна айтты. Муса алейхиссалам Алла Тааланын өкүмүн аткарыш үчүн мынакей Шам мамлекетке жөнөдү. Баратканда Байтул Мукаддаска жеткенде, а жерде Иорданияда бир дария бар экен. Ал жерден өтүп, дүйнөнүн эң бир эски шаары бар, Ариха деген. Ал жерге жетип, анан силер токтоп тургула деп, Муса алейхиссалам Бани Исраилден 12 кишини тандайт экен. 600 миңден, булар 12 уру болгон. 12 урудан ар биринен жетекчилеринен бирде кишини тандайт экен. Дагы силер жүргүлө деп ошол жака алып бардылат экен. Алар осо барып жөнөтөт экен да, Муса пайгамбар карап келгилечи Байтул Мукаддасты. Алар кимдин колунда, ал жердеги адамдар кимдер экен, алын карап келди деп мындайча айтканда разведкага жиберет экен. Ал баратса, Амалика коомдун бирөөсү, бир сакчысы кармап алыптыр. 12-ни тең эле бир колдо эле кармап, падышанын алдына алып келиптир. Мынакей, мыналар келген экен, не кылайлы деп кеңешип отурса, буларды өлтүрүп коюш керек десе, жок деп. Кыскасы, акыры машвара болуп кеңешип, буларды коюп берейли, жөн эле. Коомуна барып айтсын, биякта кимдер отурат экен. Ошол жактан эле жүрөгү түшүп калсын деп. Анан Муса пайгамбар барганда, Муса пайгамбар не болду десе, ушундай болду дейт. Буну силер сыр кылгыла, жашырын айтпагыла. Эгерде Бани Исраилга айтсаңар, булардын жүрөгү түшүп калат. Алла бизге чечим берген. Биз сөзсүз жеңебиз. Алла Тааланын вадасы бул. Бирок айтпай эле кое турла десе, болбой, ону айтып коет дагы, экөө гана айтпайт да. Эми айтып койгондон кийин не болот эми? Айтып койгондон кийин бардык ошончон азыркы сөздөр келип атат да. Биз барбайбыз, айланам, коркобуз. Жок. Алла жазып койду, эшигине чейин баргыла, жеңиш бизде. Жок. Сен бара бер, Кудайың экөөң согуша бер. Биз ушул жерде отура беребиз деп, мына сөз ушул жерден чыгып атат да. Анан булар ушинтип барбай коет. Барбай койгондо
Musa алейхиссалам ачуусу келип, анан азыркы дуаны буларга кылат да. Не болсоңор ошо болула деп туруп, кийин эми гарип Алла субханаху ва тааланыкы ушундай окуя экен да. Булар бар болгондон кийин 40 жыл ушул жерде калат. Алла Таала жаза берем дей турган болсо, ага бир абакка салып, түрмөгө чекпек жок, жөн ачык эле майдан экен. Ачык эле майдан. Эч кандай бул забор побору деле жок. Алла Таала жаза берсе ушундай эле берип коет экен ачык майдандачы. Булар эмне болду ошол жерде? Бардыгы кыйналып кетти, 600 миң тең ошол жерде 40 жылдын ичинде бардыгы өлөт да. Бардыгы өлөт ошонун ичинде. Бардыгы өлгөндө дагы балдары туулган балдар да күнөө жок, алар калат. Бирок ошо 40 жылдын ичинде кантип жашайт? Жашаганда ошо бечара балдарга Алла Таала ырайым кылып, аларга үстүндө күн ысык, эчтеке жок. وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Алла субханаху ва тааля айтат, биз аларга көлөкө кылып берип койдук дейт. Булуттардычы кайерге басса ошондой кылат. Пайгамбардын дуасынан. Ман ва салва деген тамактарды берип койду. Ман деген тамак, ал ушундай бир шириндик экен, таттуулук экен. Эрте менен чөтеле дарактардан аларды жеп курсагы тойгон. Эч кандай булар тамак бышырып, чай кайнатып деген убарагерчилик деген буларда жок эле. А салва деген бу бөдөнө. Бөдөнөлөрдү болсо каалагандай кармап жей берет эле. Мынандай кылып койду. Суу сатык деди, Муса алейхиссаламга Алла Таала буйрук берди. Сен ургун ташты, ал жерден суу чыгат эле. Кыскасы айтканда, ошондой кылып жүрдү. Булар акыры барып эми окуяда Муса пайгамбар да ошол жерден өтөт. Харун пайгамбар биринчи өтөт. Андан кийин Муса пайгамбар өтөт. Баягы Бани Исраил 600 миң киши ошол жерден өлөт. Кийинки зуррияттар анан чоңойгондо, анан Юша пайгамбар аларды алып Байтул Мукаддаска барып, кайрадан анан колуна алат, Алла Тааланын убадасы толук аткарылат, жеңишти силерге беребиз деген, булар анан кийин жеңишет да. Кыска окуясы мынандай болгондо. Эми бул жердеги Муса алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Бани Исраил буну канчалык тажатты, канчалык кыйнаса дагы ошолордун бардыгына сабыр кылды. Алла Таала аны рахматына алсын дейт. Ярхамуллаху Муса код узия би аксара мин хада фасабар. Алла Таала Муса алейхиссаламды өз рахматына бөлөсүн. Bundan da көп канча ыза жеткирилди, бирок сабыр кылды дейт. Ошонун бирөөсү Бани Исраилди, Бани Исраил көзү менен көрдү. Фираундун зулумдугунан куткарылгандан кийин ошол жерге барса болот эле, барбады. Мынандай чоң бир кесепетке айланды да буларчы. Жараткан Алла субханаху ва тааля ушинтип мүмкүнчүлүктөрдү кайра берет экен. Болбосо анан Алла Таала өзүнүн неаматын кайрадан тартып алат экен. Мынакей туугандар, демек бул жерден биз сабак ала турганыбыз, биз мусулмандар пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аркасынан эришишибиз керек. Бадыр согушунда дагы пайгамбарыбыз аябай дуа кылып, кандай болот, не болот деп Миқдад деген сахаба радиаллаху анху айткан эле да, я Расулаллах, сиз ойлобоңуз, сиз эч качан ойлобоңуз, биз Бани Исраил Муса пайгамбарга айткандай сөздү айтпайбыз. Бар өзүң бар дагы Кудай экөөңөр согуша бергиле деп айтпайбыз. Biz sizden оң жағыңыздан дағы, сол жағыңыздан дағы, артыңыздан, бардығына біз сіз менен бірге болабыз депчи. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык сүйүнгөндөн жүзүнөн курсанчылык ушундай кылып жаркырап турган экен да. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху айтат, Миқдад радиаллаху анхунун ушу сөзү Бадырдагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ушундай колдоо көрсөткөн сөзү кандай гана деп аябай бир өлгөнгө чейин буну айтып жүрдү. Өлгөнгө чейин ушуга сыймыктанып жүрдү. Ошондуктан Муса алейхиссаламдын коому фадхаб анта ва раббука фaqatila иннаха хуна qaidun. Өзүң Роббуңа көңөр барып согушайлы, биз отура беребиз деди. Алла Тааланын тарабынан да жаза ушундай болду. Отурасыңар, эми мына 40 жыл отурула деп койду да. 40 жыл өзүнө жараша жаза болду. Отурабыз деди эле, отурганыңарга жараша мынакей жаза болду. Ошол жерден 40 жылда бардыгы түгөнүп, өлүп бүтүп кетти. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын аркасынан ээрчигенге тоофик берсин. Мынандай бир сабактар. Алланын неаматын көргөндөн кийин Алла Тааланын буйругун аткарыш керек.